Эл ичинде кеңири тараган белгилүү ыр бар, Алымкан деген. Сөзү Токтогулдуку, обону Бектемир Эгинчиевдики деп, ушул согуш маалынан тартып ырдалып жүргөн ыр экен. Аны алгач Какишева деген ырчы аткарган экен. Анан кийин 58-жылы Мыскал Өмүрканова кыргыз маданиятынын Москвадагы декадасында аткарып чыккан экен. Ошондон кийин Мыскал Өмүрканованын аткаруусунда деп вариант кеңири тарап кеткен экен. Анан бул обон Токтогул акын көз өткөндөн кийин чыгарылган обон болгондуктан албетте суроо туулат да, Токтогул акын өзү ырчы болсо, акын болсо, комузчу болсо, анан Алымканды кандай обон менен ырдады экен деген суроо туулат да. Анан бардыгы бир ооздон Токтогулдун шакирттери, Коргол, Алымкул, андан кийинки төкмө акындар, ырчылар, Нурак Абдрахмановго чейин бардыгы, Жолболду Алыбаев бардыгы бир ооздон ошол Токтогулдун Алымканынын обону бул азыркы Корголдун жана Акбакай деген күүсү, Болуш Мадазимов иштеп чыккан күүсүнүн обону деп айтып аткарып жүрүшөт айрымдар. Ошол обондун тарыхы мындай экен. Токтогул Алымканга ашык болуп, экөө алгач сөз бекитишкен маалда Токтогул болжолу менен 26-28 жаштарда болгон, Алымкан 16 жашта болгон деп айтылат. Анан тилекке каршы Токтогулдун ойлогону ишке ашпай, 2 жаштын махабатына атасы Субанбий, аксынын бийи Субанбий каршы чыгып, Алымканды мурдатан кудалашып койгон Саткей уруусунун Осмон деген бир жигитине берип коет да. Баягы малдуу жандуу, аттуу баштуу жердин уулу экен. Анан ошону менен Токтогул Алымканга убакыт өткөндөн кийин угуп, Алымкан күйөөгө кетти дегенди угуп, алдын ала бир ооз кабар берип койбойбу деп Алымканга таарынып, анан бул теманы таптакыр козгонгон эмес деп айтышат. Анан жанындагы жоро жолдошторуна, шакирттерине Алымкан жөнүндө сөз козгобогула, ырдабагыла, болбосо мен силерден кол үзөм деп аябай катуу тыюу салган дешет. Ошондо кадимки шакирти Коргол ырчы Алымканды тока ушун ырын ырдабай коелу, бирок ушундай сонун обонду кантип жокко чыгарабыз, кантип аткарылбай жерде калат. Анда мен ушул Акбакай деген өзүмдүн ырыма обон кылып ырдап жүрөйүн, мага уруксат бериңиз деп уруксат алып ырдап калган дешет да. Анда мен сиздерге ошол Алымкандын өзүнүн оригинал обону менен аткарып бергенге аракет кылайын. Атка бир салган идилдейсиң, ачылган кызыл гүлдөйсүң, бир күн оруң бир күн соо. Алымкан азабыңа тартсам билбейсиң, бетте келүүң майданым, пейлеле жакшың жайдарым, көлүң майданым. Алымкан көнеле жакшың жайдарым, Алымкан, Алымкан. Букардын атоосуң бурулуш, бурулубаң учат улуу куш, урулуп маган келегет.
алым қан мұңдуға салбай қиын іш Қашқардың атосың қайрылыш қайрылып аң ұчат ұйлы құш қайрылып маған келегет алым қан қарып қале салбай қиын іш алым қан сар кештеп сайған жолуғың ой сарсан әле қыллаты жорғың көп кештеп сайған жолуғың алым қан көп сан әле қыллаты жорғың алым қан ой алым қан тоқтоғыла черткенде жаш қиял тыңдасаң болдың алым қан ой ақшай жолдық қолға алып бұлғасаңа болдың алым қан аз күнчөлік өмірде ошо бір жер қассаң болдың алым қан алым қан ой алым қан деп боздо урдаган экен.